Сокулук районунун Манас айылында бут кийим өндүрүүчү фабрика ачылды. Партия шайлоо алдында 61 ишкана ачып, 10 000 жумуш орун түзүлөрүн убадалаган. Бул партиялаштары тарабынан ачылган 33-чү ишкана экендигин депутат Бакыт Төрөбаев айтып, учурда фабрика 50 адамды жумуш менен камсыз кылып жаткандыгына токтолду. Бул жерде жумуш орунда туруп адам. Буларына жумуш орунда туруп бул жерде өзүнө айлыкка иш жасап атышат да. Бул жерде өзүнүн баласын багып атат. Ал кийинки маселе кандай болгон анын өзү негизи иши жок. Бирок эгерде бул продукция сатылбай калса, анда бул жумуш орун токтоп калат. Аталган фабриканын сырьеолору Туркия, Кытайдан алынып, заманбап бут кийимдер өндүрүлүп, ички сырткы рынокко чыгарылат. Жумуш орундары продукциянын сатылышынан көз каранды экендигин айткан эл өкүлү ата мекендик өндүрүштөн чыккан продукцияны бир адам сатып алса, бир жумуш орун сакталат деген оюн билдирди. Урматтуу аким, экинчи маселе мына сиздердин районуңарда базарлардын же дүкөндөрдүн ээлери менен сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүп, алар сиздер мажбурлап аларды жаса албайсыңар. Бирок жакшынакай сүйлөшүп, жок дегенде, ошол продукция, мына бул жерде чыгарылган продукция, ошол алардын магазининде, алардын базарында сатылса, ошол дагы бир жардам болот. Анткени азыр сиздер базарга, магазиндерге барсаңар, ал жерде контрабанда болушу мүмкүн. Башка чет мамлекеттен келген продукция абдан көп. Бул сиздерден бир ушундай өндүрүүчүлөр суранып атат да сиздерден. Статистикалык маалыматка ылайык, бут кийим өндүрүү тармагында акыркы 3 жыл аралыгында өндүрүш 60%га төмөндөгөн. Ал эми жеңил өнөр жай тармагында импорт 7 эсеге өскөн. Мындан улам мамлекет жеңил өнөр жай тармагына көңүл буруп, завод, фабрикалардын ачылышы зарыл дейт эл өкүлү. Сиздер билесиздер, союз кезинде индустриализация деген баягы машиностроенияга индустриализация деп чакырык чакырган. Ошого биз дагы ушу жеңил өнөр жайга индустриализация сыяктуу жаңы технологиялар алып келиш керек. Жаңы модельди түзө турган дизайнерлерди бул жайга чакырып, биздин адистерди үйрөтүш керек. Иш-чаранын алкагында Бакыт Төрөбаев Жалал Абад облусундагы партия мүчөлөрү ачкан резина продукт галош чыгаруучу фабрикасынын иши менен таанышты. Ишкана 50 адамды жумуш менен камсыз кылып, өндүрүлгөн продукциялар жергиликтүү рынокко чыгарылганы менен аткезчилик жол аркылуу кирген галошторго атаандаш боло албай жатат. Галош Өзбекстандан кирип бир да салык төлөбөйт. НДС да төлөбөйт, эч нерсени төлөбөйт, бир да пошлина төлөбөйт. Бул жерде бул балдар айтты, бизге эч кандай салыктан бошотуу кереги жок. Бизге Өзбекстан менен ушу галош менен конкуренцияны бирдей кылып бергиле. Кирип аткан галоштун НДСин, пошлинасын бардыгын эгер таможня ошонун баардыгын алса, биз ошо менен чогуу базарда иштеп, биз конкуренция боло алат элек деген мына ушу ойду айтып атышат да. Эл өкүлүнүн жумушчу сапары ушул эле аймактагы 80 адамга жумуш орун түзүп берген Тузбел таш заводунда уланды. Партия мүчөлөрү ачкан бул заводдо травертин ташын иштетип, эшик терезелерде гүл өстүргөн идиштерден тартып, кол жуучу жабдыктарга чейин жасалат. Биз атайын 2 түрдүн койдук, 3 түрдүн кылдык. Мындай кири калагына ким кайсы фигураны кааласа, ошол фигураны биз заказды алып. Жалал Абад шаарында заманбап модернизациядан өтүп, суткасына 120 тонна будайды иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар Дан Юг un заводу ачылды. Кезинде миңдеген адам эмгектенип, үй бүлөсүн баккан завод бажы бирлигине киргенден бери иштебей турган. Анткени аткезчилик жол менен кирген ундар базарларды каптап, завод өндүргөн продукциялар сатылбай, соцфондко 100 миллиондон 150 миллион сомго чейин акча төлөнбөй калган. Кыргызстан жалпы мына тегермен ун боюнча иштеп аткан тармакта 20 000 жумуш орун жок болду. Бир жылда 650 миллион сом салык төлөнөт эле. 100-150 миллион сом соцфондко акча төлөнөт эле. Мына ошол бардыгы эскиргенден кийин Казактын уну, Россиянын уну кирип, биздин фабрика заводдорду талкалап салышты. Облус аймагында завод дыйкандардын түйшүгүн азайтып, буудайды базар наркынан жогору сатып алат. Мындан сырткары ишкана элди жумуш менен камсыздап, миңдеген адамдарды миграцияга чыгарбай, үй бүлөсүн багуусуна шарт түзүп жатат. Бакыт бүгүн ушул жерде иштеген миңдеген адамдардын үйүн сактап калды. Миңдеген жаштарды сактап калды. Кыздарыбызды сактап калды. Себеби Россияга кеткен жок, ошака ушул жерде иштеп атат. Балдарыбызды сактап калды. Простатит ору менен оорубайт Россияга барып.
Бақыт жөнөкөйлө иш кылган жок. Бақыт бүгүн келечектеги кыргыздын нукура адамдарын сактап калып атат. Завод иштесе адамдар жумуш менен камсыз болуп мамлекетке салык түшөт. Темир жол иштеп соцфондго, пенсияга, жүлүк пулга жардам болот. Депутат бул иш-чара индустриализация сыяктуу жаңы технологиялык түзүлүштүн өнүгүүсү үчүн болгон революция экендигин айтып, өкмөт ата мекендик ишкерлерди коргоого алышы зарыл экендигин билдирди. Биз өзүбүз ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдосок, келечекте өзүбүз Кыргызстан базарыбызды биз жоготуп алабыз. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев мекендештерди ата мекендик өндүрүштөн чыккан продукцияларды сатып алууга чакырды. Региондордо өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында саясатчылар жумуш орун түзүп, экономиканы көтөрүүгө салым кошсо дейт элекүлө.